Акылбек Жапаров баш болгон бир катар аткаминерлерге президент сөгүш жарыялады. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш болгон бир катар аткаминерлерге сөгүш жарыялады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө буга билим берүү министрлиги тарабынан мугалимдерге сапатсыз ноутбуктарды сатып алуу негиз болгону айтылды. Сөгүш алган аткаминерлер министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Минкап төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, билим берүү министри Доктуркул Кендирбаева, билим берүү министринин санариптик өнүктүрүү боюнча орун басары Лира Самыкбаева, президенттин жана өкмөттүн чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыктын начальнигинин орун басары Жипариса Рыспекова жана тармактык саясат бөлүмүнүн башкы эксперти Медербек Өмүрбеков. Буга чейин мугалимдердин ноутбук менен камсыздоо үчүн бюджеттен 600 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөнү айтылган. План боюнча жыл соңуна чейин окутуучулардын 50% 2025 жылы окуу жылында 100% ноутбук менен камсыздалмак. Бишкекте притон көпөлөк рейди өтүп жатат. Бишкек шаарында притон көпөлөк аттуу профилактикалык иш-чара өтүүдө, деп билдирди Свердловриптин басма сөз кызматы. Ыкчам кызматкерлер көп кабаттуу үйлөрдүн, жашоочулардын, мейманканалардын жана сауналардын жана күнүмдүк ижарага берилген батирлердин ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Милиция интимдик кызмат көрсөтүү менен алектенген адамдар же жайлар боюнча маалыматтар болсо бөлүшүүгө чакырат. Аткаминер ишке көзү көгөрүп келген. Бишкектин вице-мэри Рамиз Алиев жумушка көзү көгөрүп, мурду шишип келгенин көрсөттү. Аткаминер эмне болгон катталуучуларына өздөрү таап көрүшү керектигин айткан. Айрымдары машыгуудан муш тийип кеткенин айтса, кээ бирлери тамашалап шаардын ышы менен дем албоо үчүн атайын тагынган чыпканын кесепети дешкен. Анткени менен эл Алиевди олуттуу болууга чакырган. Так, ассаламу алейкум баарыңарга. Друзья, решил записать одно видео специально в обед. Короче, вот такая ситуация. Не знаю, на камере видно будет, нет, но примерно вот такая ситуация. Чуть нос, чуть глаз. И, представляете, сегодня прихожу на работу, и вот пока шел на работу, столько версий вот этого всего случившегося есть. И прям услышал прям интересные версии. Алиев. И вот услышал эти интересные версии и решил с вами поделиться этим видео. Итак, выписал версии, которые наиболее популярны были, вот пока в кулуарах там. И первое, это Ортосай базар. Ортосай базарынан таяк жептир, биринчи версия. Экинчи версия сигареты, говорит. Сигареты, говорит, 100% кому-то сделал замечание и, короче, борьба с сигаретами. Такая версия есть. Есть еще одна версия интересная. Это будет третья версия. Это мог сделать Ростислав Ященко. Тоже интересно. И последняя версия это спорт. Друзья мои, в комментариях напишите, вы как думаете, из этих 4 версий какая более реальная версия? А так все хорошо. Так, чуть-чуть, чтобы разнообразить свою ленту, я решил вот самоиронией. Жду. Трамп АКШ армиясын трансгендерлерден тазалоого ниеттенип жатат. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө кызмат кылып жаткан 15 000 трансгендерди армиядан кетирүү туурасында жарлык чыгарууга ниеттенип жатат. Бул туурасында Times басылмасынын коргоо ведомствосундагы маалымат булактарына таянып жазды. Анда жарлыкка Трамп балким өзүнүн президенттик мөөнөтү башталганда эле кол коюп коюшу ыктымалдыгын, ал медициналык көрсөткүчтөр улам Америка армиясындагы бардык трансгендерлерге тиешелүү болору айтылган. Бул нерсе америкалык куралдуу күчтөрдүн бардык түрү тандап алуу боюнча алдына коюлган милдеттери аткара албай калган учурда жасалат деп айтылган макалада.
Басылма Трамп биринчи президент болгон жылдары буга окшогон тагыраагы трансгендерлердин АКШ армиясынын куралдуу күчтөрүнө кызмат өтөөгө мүмкүнчүлүк бербей турган жарлыкка кол койгондугун эске салган. Бирок анда кызмат өтөп жаткандарга тийишкен эмес. Кыргызстан ага ким дос, ал эми ким сапарлаш экенин ажырата билет. Бул тууралуу Россиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов билдирди. ДИП өкүлчүлүктүн башчысын эки тараптуу кызматташтыкта зыян келтирүү үчүн Россиянын геосаясий каршылаштарынын кысымына кыргыз бийлигинин реакциясы боюнча суроо узатылган. Кыргызстан эгемендүү суверендүү мамлекет. Ал биринчи кезекте улуттук жана геосаясий кызыкчылыктарын камсыздашы керек. Кыргызстан ага ким дос, ал эми ким сапарлаш экенин билет. Ошондуктан мындай аракеттерге так жана туура жооп кылууда. Салынып жаткан жана салынуу коркунучундагы чектөөлөр өлкөнүн ички ишине кийлигишүү экенин түшүнөт, деп жооп берген элчи Россиянын биринчи каналына берген маегинде. Вакунов эки тараптын финанс агымдары үчүн жаңы архитектура куруу зарыл экенин айтып, жакында ал ишке ашат деп эсептейт. Россиянын Түндүк Батыш федералдык округундагы абактарда 56 кыргызстандык жаза өтөп жатат. Бул тууралуу бүгүн 25 ноябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында Кыргызстандын Санкт-Петербургдагы башкы консулу Алтынай Сакиева маалымдады. Анын айтымында 28 кыргызстандыкты мекенге которуу боюнча сүйлөшүүлөр өткөн. Ал эми көптөгөн жарандар түрдүү себептерден улам которулуудан баш тартышкан. Учурда которуу боюнча 5 кыргызстандыктын иши каралууда, деп кошумчалады ал. Жеке жашоомду ордуна келтирип алып, Олимпиадага даярдана баштайм. Балбан Айсулуу Тыныбекова УТРКга берген маегинде кийинки Олимпиадага даярдана тургандыгын билдирди. Париж Олимпиадасынын алдында аябай чарчаптырмын. Өзүмө Айсулуучуда кичине калды, дедим. Денем, булчуңдарым жана жан дүйнөм ооруду. Бул жашоо өзү сыноо экен да. Оюнга аз калганда жаракатты алып калдым. Ага чыдай албасак сыноо берилбейт болчу, деди ал. Ал Олимпиададан кийин эс алаарын бирок ноябрь айы келгенче эс ала албагандыгын белгиледи. Чет өлкөгө чыгып эс алып келем го деп ойлогом. Чынын айтсам, 1,5 жыл килемге киргим келбей, анын үстүндө жүргөн адамдарды да көргүм келген эмес. Болбой эле вице-президент кылып шайлап коюшту. Балким бул жашоого келгенимдин бирден бир себеби да ушулдур. Тажрыйба менен бөлүшүп, жаштарга тарбия берүү окшойт. Эс алуу, жеке жашоо деген да бар. Бардык нерсени өз учурунда кылыш керек экен. Мен пландоого көнүп калгам. Бирок кээ бир нерселер мен пландаган боюнча болбой жатат. Спорттон кийин да жашоо бар. Анда жашаганды билиш керек. Учурда изденүүдөмүн. Жеке жашоомду дагы ордуна келтирип, бардык нерсени оюмдагыдай кылып алып, 1,5 жылдан кийин 2028 жылы боло турган Олимпиадага даярдана баштайм, буюрса, деди Айсулуу Тыныбекова. Тыныбекова спорттук карьерасында бир эле медаль, Олимпиаданын алтын медалы жок экендигин белгиледи. Спортчу болгондон кийин ар бир спортчунун кыялы бар. Анын эңсегени Олимпиададан алтын медаль менен кайтуу. Чемпион болгондогу сезим бир башкача. Аны эч нерсе менен салыштыра албайсың. Кайтадан ошол жеңишти өз териң, жан дүйнөң менен сезиш үчүн кайтадан баргың келет, күрөшкүң келет, жеңгиң келет. Чоң спортто жүрүп көп жаракат алдым. Анын баарын калбына келтириш үчүн убакыт керек, дарыланышым керек. Ошонун баарын салмактап көрүп, денемдин акыбалына карап, буюрса, жеңиш алып келүүгө болгон күчүмдү жумшап көрөм, деди балбан кыз.